Алейкум. Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Жакшы кандайсыздар? Шайын кетип калыптыр го. Жок, кеткендер тамак ооруп калып чаңда жүрүп. Чаңдын кесепеси сага да тийип атабы? Кандай болуп атат, Рустам? Көрүп атабыз, эми биягы бир ушу өкүлдөрдөн карап жүрдүк эле, бир өзүң бир кеп салсаң кандай болуп атат? Иштин башы кандай башталды? Ушул нарынга кантип келишим болуп, бияка өтө турган болуп калды клуб. Бул иштин башы мындан 1,5 жыл мурун ушу мен районго, Нарын районуна жетекчи болуп келгенде Кыран командасын Нооруз турнирине апаргам, Ысык көл областына. Ошол жерге апарганда анан дирекциянын директори Айбек мырза менен ошол жерден кеңешип сүйлөшүп, анан ошол жерден Айбек мырза предлагать эткен. Ушу өзүңөр улуу Теңир Тоо нарындыксыңар, силерде ипподром жок. Колдон келсе мына сен да келипсиң деп ал киши экөөбүз мурда чогуу иштешкенбиз. Сен да келипсиң, эми ошого жанталашып жок дегенде областта бир ипподром болуп калса кандай сонун. Бизде темирлер бар, биз темирлерди берели, документацияны ошого подготовить этип бүтүрүп келели депчи. 2000 орунду темир берели деп ошентип сүйлөшкөнбүз. Ошондон баштап эле бияка Нарынга келип биздин эмгекчил айыл өкмөтү менен биргеликте жана ошондой эле Нарын районунун акими менен жана ошондой эле Нарын областынын администрациясы менен биргеликте кеңешип сүйлөшүп документациясына жүгүрүп баштаганбыз. Башта ошо менен келип анан негизи эң биринчи бизде болмок 9 майда эле. Анан бизде ошо документациябыз бүтпөй калганына байланыштуу Баткенде биринчи башталып, ошол жака биринчи тайгазан барып ошондой болуп кетти. Анан ошо Баткенде болгондон кийин эле ошондо дагы биз улуттук борбор дирекциясы менен Нарын областынын федерациясы биргеликте иш алып барып сүйлөшүп, дирекциянын бул планированный иш-чарасы болчу. Негизи ушул жакта улуу Теңир Тоолуктарды ойготуу жана тайгазан коюп өнүктүрүү жолуна салуу, ипподромго салынганга направление берүү депчи. Бул канча 1 жылдан бери иштеп аткан улуттук борбордун иш-чарасы болчу да. Анан ошонун негизинде эле ошо плановый иш-чарасы менен чогуу биргеликте кеттик. Анан 9 майда Баткенге барып келгенден бери эле уже ошо документациясына жүгүрүп антип Каминдин уруксат кагаздарын күтүп министерство кабинетовдун. Ошолор келгенден кийин анан уже бул Нарынга келип биз жобого кол койдуруп кеткенбиз. Губернаторга жана акимге. Анан ошондо сөз болгон, биз сүйлөшүп бул жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкөндө жергиликтүү бийлик башчысы мурунку губернатор байкебиз айткан, облустук спорттон, облустук администрациядан 5 миллион сом каралат. Анан калганын спонсорский кылып бир жакшы деңгээлде кубоктун президентин өткөрөлү депчи. Анан тагдыр экен ага жетпей биздин дагы жергиликтүү бийлигибиз алмашып кетти. Оюн аябай аз убакыт калганда алмашып кетти. Мындай айтканда бир айга жетпес убакыт калганда мына ошол именно акча каражаттары ошондой маселелерге келип именно ипподром ишине кийлигише баштаганыбызда биздин эмелерибиз, башчыларыбыз алмашып кетти. Нарын областынын администрациясынын башчысы. Анан жаңы башчыбыз келген, президентский аппараттан өзгөндүк байкебиз агабыз. Анан ал кишиге кайра жолугушуп барып, ал киши менен жолугуп улуттук борбордун дирекциянын биринчи замы менен кошо келгенбиз. Келип алар менен кеңешип, анан ал киши да айтты, жетишпей калабыз го, бизде азыр эч кандай фонддо мүмкүнчүлүк жок экен, акча каражат буяка тияка жумшаганга, бияка деген чынында көп каражат талап кылынат дейт. Себеби бул канча жылдан бери мурда илгери болгон эң талаадагы ипподром болгон да. Кругубуз дагы бир эмесе 2 сай бар бир жерде, 2 сай полный суусу кругтун эмелерин жеп кеткен. Кругубуз да жок болчу. Эчтеке жоктон бар кылып эле баягы спонсорский кадамга биз ошондо баягы намыс үчүн ушу жоболорго кол коюлса, бардык нерсе болсо, артка жол жок, намыстан ал сиз батаңызды бериңиз, бизге техникаларыңызды бериңиз, жардам бериңиз деп ошентип биз айыл өкмөт акимдер болуп чогуу суранып, ошентип губернатордун эмеси менен кайра бир сыйра сүйлөшүп, анан кайра ушу иш-чарага аз убакытта эле даярдандык. Могу
даярдыгыбыз бир 17 эле күн болду. Чынын айтканда. 17 күнгө чейин эч кандай кыймыл болгон жок биякта. Ошо 17 күндөн баштадык да. Ушундай жакшы ишти жасаш үчүн дагы ушундай документация оор бекен ушунчалык, Документациясы бул именно ошо өкмөттүккө аябай эле оор экен. Ушул эле ипподромдун документин бир эмес 2 жолу жиберди биздин эмгекчил айыл өкмөтү. 2 жолу жөнөтүп кызыл китебине жанагыдай эмесине жөнөткөндө чыгса булар кайрак жер анан суу жер деп баягы биз мыйзамда өзүнүн жолдору бар окшойт, ошентип чечилбей калды да. Азыр коктун ичинде экен да, Руслан. Моңго карасаң, бул жактан селпел келсе кандай болот? Бияктан селпел келбейт. Биякта мурда деген ошо биздин чоң суу келгенде ошондо могу жакта сайыларыбыз жазалган эмес, каналдарыбыз жазалган эмес, ошонун кесепетине могу жол жанагыдай болуп жолдорду эменин кругтун жолдорун алып кеткен да. Азыркы учурда бүт баардыгы талапка жооп берилүү. Эмгекчил айыл өкмөтү болгон каналды жазаткан, оңдоп түзүүдөн өткөргөн бүт жаңы технологиялар менен баардык нерсени жазаткан. Азыр эч кандай лишний суу чыкпайт, лишний суу келбейт да. Жакшы. Анан эмне үчүн именно ушул жер тандалып калды, Руслан? Себеби бул жер илгери эле биздин ата бабаларыбыз биз бар кезде эле ушул жер деген эч кандай бул бирөөнүн үлүш жери болуп бөлүнгөн эмес. Бул жер Обал ата атындагы ат майданы, Мамытов Обал ата деген биздин атабыз бул саяпкер киши болгон. Жанагы Жарык Төш Кенебес дегендер Манастын 1000 жылдыгында ошо киши таптап чаап биринчи орунду алып жүргөн киши болчу. Ошого илгерки баягы кагаздын токтому менен эле биздин райспорттон, райондук администрациядан ушу наамды беришиптир да, эски токтому менен эле. Ал кишинин ошол киши анан убагында башкарма болуп жүргөн кезинде ушул жер Куртаректин сайы, бияка деле суу келбейт, ошон үчүн Куртарек деп айтылып калган да, кургагыраак депчи. Бул ушу ат чапчу жер, эки жагы тоо, элге көргөнгө удобный эме болот деп туруп анан ушул жерди ипподромго калтырып койгон экен. Жакшы. Үлүшкө бөлбөй. Интернет маселеси кандай болуп атат? Интернет маселеси интернет азыр интернетинде кээ бир жерден алып, кээ бир жерден албай кетет. Жок, баягы КТРК спорттун бир аудиосун калдык, канал тартып келиш керек депчи. Ал боюнча көчөп Мегаком, Ошка, Билайн бардыгын чакырганбыз. КТРК спорт менен биргеликте биздин жергиликтүү бийлик сүйлөшүп, кеңешип, спутниковый эле эме кылып, интернет спутниктен алып через спутник көрсөтүп, ушундай кадамга барышты окшойт. Руслан, эми Кудай буйрса эртең башталат, бир күн убакыт калды. Биягына жетишебизби калганына? Кудай буйрса бүтүп деле калды го дейм, азыр бир 5% эле жумуш калды. Кудай буйрса жетишебиз. Тиякта сүргүчүңөр сүрүп атат, пожарныйыңар тиякта отурат. Могу жака суу себип бир сыйра отургузуп койсо болобу, Полян? Болот, ошо именно пожарныйды, таза нарын шаарынын тоже жол тазалаган суу сепкичтерин бүт бүгүнкү тарткан район менен мэрия биргеликте иш алып барып, ошонун баардыгын бүт дагы азыр 2 машина келет. Бүгүн кечке ошо суу сеп, жерин отургузуп ошондой кылабыз да. Азыр болгону азыр ошо бир сааттык жумуш калды. Азыр 1 саатта бир могу жерде майда чүйдө калган эмесин ошо после тренировка аттардан калган туягынан чыккан калдыктар жанагыдай. Бул жерде таш жок, бул жерде чопо болгонучу. Анткени биз могу булуңдан жакын жерден кум алып атканбыз, ал кумубуз жок болуп кеткенине байланыштуу бир жерде кум бар эле, ошону алсак чопосу кичине көбүрөөк экен да. Ошону баягы күйөрмандар айтып атат да, баягы таза жуулган кум бар болчу, эмнеге муну себип салды депчи, топурак аралашкан кумду депчи. Жок, бул деген таза кум, жуулган кум деген анын нарындан алыш керек болчу. Анан ага биз чынында жетишмек эмеспиз, каржы маселеси. Анткени бул жага эч кандай акча бөлүнгөн эмес, айтып атпаймынбы? 5 миллион деп айтылган менен ошо 5 миллион да берилген жок. Мунун баардыгы спонсорский менен болду. Ушул жака деген аябай эле көп каражат болду. Буга деген мына биздин акимдерибиз жана ошондой эле биздин эмгекчил айылдын айыл өкмөтүнүн дагы эмгеги аябай чоң. Азыркы учурда чынын ачык айта кетиш керек, мында канча деген эмелердин баардыгына, заправканын баардыгына намыс үчүн кой деп карыз салып жардам берген агаларыбыз, инилерибиз болду. Ошондой кадамга барып ушул состоянияга жеткирди да. Рахмат, Руслан. Биз
100% колдойбуз да мындай нерселердичи. Өнүккөнүнчү. Бирок ошого жараша ошончолук деңгээлдеги бир дайындыкты көрбөй атабыз да. Сен айтып атпайсыңбы? Айыл өкмөт, акимдер депчи. Аларды эми биз жакшы билебиз илгертен. Аларды мактап сактаганда эч берки жок. Жогору жактан гана приказ болсо жакшы берип калат. А бизге окшогон, сага окшогон карапайымдар барса атаңа бар, апаңа бар болот да биягыча. Жөн бул жерде мындай болду, баягы калыстыкты ачыкта айтыш керек. Бул жерде айыл өкмөт постоянно ошо айтып атпайм 17 күн иш болду деп, 17 күндөн бери айыл өкмөт эмгек жайларынын төрагасы ушул жерде мындай айтканда жашадык да. Анан эми акимден бияка зам аким жооптуу болчу, ал киши да бияка эметти. Эми бул бизде райондо өзүнүн бюджети жок болду. Анан эми гос техникалар келет. Анан солярканы гостуку гос экен да. Эч айла кеткенде биздин жергиликтүү бийлик менен ошо биз баарыбыз кеңешип туруп биз уже акырында частный машиналар техниканы иштеттик да. Карызга болсо да иштеп бере бергиле, биз силерге төлөп беребиз деген кадамга бардык да. Анан обл администрациядан эч кандай чынын ачыгын эле айтыш керек, бизге монча суммада акча мына могу кубоктун президентке ушундай болуптур деп анан ошону силер мону кылгыла деп алып келип берген жок да. Анда эч кандай каражат бияка бөлүнгөн жок. Болгон ошо губернатор ошо биздин кубоктун президентине байланыштуу ушу дайындануу оюндарына деп министерство кабинетовго кайрылган, ошол жактан 1 миллион каражаты чечилген деген азыркыга чейин ошолар тыйынды колдон ала элек да. Ошо биз кече баягы Ала Тоо 24-төн көрүп калдык ТК спорттончу. Алар тим эле укмуш айтып салды да, жайгарып салдык депчи. Тилекке каршы эми бул президенттин кубогу деген бүтүндөй Кыргызстан, чет мамлекеттеги биздин бир туугандарыбыз баары ушу төрт көз менен карап турат да. Кандай болор экен, кандай деңгээлде өтөр экен депчи. Биякта түштүк, барып оштон бери эмне деген чыгымдар менен келишти оюнчуларчы. Туура айтасыз, ошонун баардыгын биз эске алып, азыркы учурда биз Баткен областында деле барып оюнуп биз деле барып келбедикпи. Жана ошондой эле Бишкек шаарына деле же болбосо кандай десем Ош шаарына деле же Ысык көлгө деле биз азыркыдай командаларды андай кыйнаган жокпуз. Азыркы учурда биз команданын баардыгына сарайларын бекер кылып бердик. Эч кандай биз сарайга акча төлөсүн же болбосо казайындар акча деп акча жөнүндө ооз аңган жок да. Колдон келишинче бекер кылып бердик. Анан жана ошондой эле акча төлөдү эле. Баткенде биз мисалы Кыран командасы сарайга 15 000 сом төлөгөнбүз, жатаканабызга 55 000 сом төлөгөнбүз. Ар кимде мисалы кээ бир жерлерде бекер деп уктум, кээ бир жери. Эми ал таанышына жараша болду го. Биз нарындан бери 3 күн жол жүрүп отуруп барганбыз Баткенге деле. Биздин бир эле чоң фурабыз деле 150 миңге жалдап айдап барганбыз да. Ошондо айтам да, азыр ошо силер көргөн көргүлүктү башкалар дагы көрүп келет. Жок, ошон үчүн биз бияктан колдон келишинче азыр бизге келген конокторго азыр баягы сиз өзүңүз айткандай эми биздики ушундай Куртеректин сайында жана ушундай жаңы болуп атпайбы? Бул бизге келген бир оомат да, ошон үчүн биз болгон баягы биздин мындай айтканда чоң бизнесмендерибиз бизге каралашпай койду да. Эми улак деген сүп койду же бизде мындай өнүгө элекпи? Бул нарындын тарыхында биринчи жолу болуп аткан нерсе да. Анан могу кептин баары ошондо да бир мындай чоңубуз келип, монтип атпсыңар же мындай бай көп, нарында бай көп да. Ошодо эмне деген? Анан алар ошондой олигархтар эч ким жардам берген жок да. Андай олигарх эмес, мындай эле жүргөн карапайым адамдар чынында могу Поляга аябай жардам берди да, соляркасын соляркадай алып берип, ошо кишилер аябай жүрдү. Биякта эчтеке жок болчу, ээн талаа болчу. Ушу кебетеге келтирген биздин ошо айтып атпайм, айыл өкмөттүн салымы өтө чоң. Айыл өкмөттүн жанагы ошо 84 тонна темирди да алып келип азыр биз эмгекчил айыл өкмөттүнүн гаражына коюп койгонбуз охраняемый объектиге. Кудай буйрса могу кубок президентибиз жакшы өткөрүп алсак, ошону бир 2000 орунду кылып чоң бир көрктүү бир нарын тарыхында кала турган бир ипподромго түзүп ошону калтырып кетсек деген үмүттөбүз да. Азыр болгон аракеттерибиз ошого болот. Анан баягы мунун баары эле спонсор болгондон кичинекей эле бир эмелер эле жардам берип атат да, чынын айткандачы. Анан мекемелерге рахмат, мекемелер жардам берип атат, техникасын айдап атат. Эми баягы бизде нарында экен ушул кумду алганга дагы бул мен көрүп келгем да. Мисалы төктүрсөм, могу жолго төгүлгөн эмени көрдүңүз да. Мындай бизде кене мындай атсев Кытайдын базасы могу жерде илгери болгон, ушул жерде заготовкалар аябай көп калып калган да. Эгер мен ошо менен жазат кое турган болсок биз, монун үстү түп-түз эч жерин эчтеке жок, бир тоголок таш болмок эмес да.
Ал поля оор болуп калмакта. Ал Биз Баткендикинде ошондой. Ал катыгандан суу сепкенден таш болуп калат. Ошондой болбосун, балдарыбыз травма албасын деп туруп биз бул баягы чоп эле болгону менен болбосо бул өзү мына жумшак кум. Булчу. Анан бул суу себилгенден кийин бул отургандан кийин эч кандай чаңдабайт, чаңкыбайт да. Только болгону кичине азыр могу эмелерин терип коюшубуз керек. Болгону ошол да баягы бул эме менен кошо чыккан бул тоодон чыккан кум болуп калды да. Биз дагы ошо каражатыбызга карап өтө алыстан эмес ошондой жактан тартып калдык да. Анан бул поля деле бул временный поля да. Бул жерде көп болсо биз 3 жыл ат чабабыз деген үмүттөбүз. 3 жыл же 4 жыл. Андан кийин негизи тети Кытайлардын базасын көрдүңүзбү? Ошо Кытайлардын базасынын бери жагына ипподром түшөт да 2000 орундуу. Анан ошол Кытайлардын базасын биздин айыл өкмөт, эмгекчил айыл өкмөт сүйлөшүп атат, Кудай буйрса ошол жерде бузулбай калат депчи. Ар бир комнатасы бар, жатакана да ал. Аны эмне сразу эле алып койбодуңар? Жок, ошо калтырып атабыз, ошон үчүн биз буздурбай тыйып атабыз. Мунун кичине мөөнөтү калды, ошо мөөнөтү бүтсө алып калат. Кайла бурсаңарбы? Иә. Мындай мөөнөт бүтсө кетеби? Мөөнөт бүтсө кетет, мөөнөт. Жок, мөөнөт бүтсө бул договор бар. Ошо мөөнөт бүткөндөн кийин Кытайлар менен договор түзгөнбүз. Ошол бизге жатакананы калтырып кетет да. Башка нерсесин көчүрүп кетет, жатакананы калтырып кетет. Жок, кайра улантпайт. Анткени азыр жол деле бүтпөдү, булар жолчулар эле жолго карата эле келген да. Анан эми Кудай кааласа ошол ойлоп атабыз, ошол жерге бир 15-тей бир сарай диник кылып койсок, анан бери жагы ипподром болсо бир жакшы мындай эмедеги эме болот депчи. Аны жатаканасы почти что даяр эле болот баягы. Баракелде. Ат караганга жатканга балдар. Биякта пожарный турат. Эмне кылабыз? Чакырып туруп бир септиребизби? Жо азыр могу жерде ошо балдар келатат, биздин нарындын балдар, улакчылар. Азыр ат менен атайын эме кылдык азыр. Ат менен бир сейра чаптырып анткенде эменин баары ачылат, чыкчулары чыгып калат. Анан бир сейра терип туруп, анан суу чачсак сонун отурат, анан эмебизди сээп, линиябызды чийип баштайбыз да, Кудай буйрса. Баракелде. Руслан, эми Кудай буйрса биягы болору болду. Ар кимибиз өзүбүздүн салымыбызды кошолуп, жардам берген инсандардын баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Жардам берген байкелерибизге, инилерибизге бардыгына Алла ыраазы болсун. Биздин айыл өкмөт, аким жана ошондой эле биз кайрылып аткан ошол кайрылганда ошолор кайдыгер карабай жардам берген агаларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан мен ушу нарын депутаттарына айтат элем. Депутат болуп ушу нарын эли үчүн, нарын элинин атынан шайлангансыздар. Биз өзүбүз улуу теңир тоолуктарбыз, ат менен чоңойгонбуз. Эң өкүнүчтүүсү Килтейген Нарын областында бир ипподром жок болсо бул туура эмес болуп калат го дейм. Тим более улуттук оюндарда биз Нарын деген эң биринчи баягы ат менен чоңойгон теңир тоолук кыргыздар болуп атпайбызбы? Анан ошон үчүн да намыстан бизге дирекцияга эң чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Бардык нерсени ошолор бизге түрткү көрүп дем берип ушундай кадамга алып барганда терең ыраазычылык билдирем. Баракелде. Руслан, ийгилик анда. Эми сабыр кыласыңар. Элдин жүгүн көтөрүш ушундай болот. Баракелде.